негизги максатыбызды билип алышыбыз керек биз. Биз ал жерге максатыбыз селфи кылуу эмес. Барып Кабанада селфи кылып, мына ажы экен, мына умрач экен деп айттырышы үчүн эмес. Ал жердеги максатыбыз туризм болуп калбаш керек, жөн эле эс алуу болуп келбеш керек. Түркияга баргандай барып келбей ал жерге. Башынан 40 күн 4 ай мурдатан ниет кылдыңбы? Азыр бардык эле жаш баланын ниети ата-энесин ажыга жиберүү. Бирок ата-эне ажыга барууга даяр эмеспи? Балага макул иштебимге кылып помидорун эгип ошентип ажыга жиберип атат. Бирок ата-эне даяр эмеспи деген суроо. Ата-эне бул жактан даярданыш керек. Ар бир жагынан даярданыш керек. Подряд күн сайын ичип аткан адамды жиберип койсоң, кайра келип дагы ичиши толук түрдө мүмкүн. Бул жактан руханий азыктарды берип, ошончо китептерди берип, бул жактан акырын даярдап, намазга даярдап, анан эки жагын карап, урматтуу мекендешим. Жөн эле ал жер селфи кыла турган жер болбош керек. Максатыбыз негиздүү болуш керек. Ал жерге барып келгенден кийин ажы деген атты алыш үчүн эмес, умрачы деген атты алыш үчүн эмес. Убайдулла ажы болсо, же Улукбек боло турган болсо аты, келгенден кийин магазиндеги карыздарды ажы деп кошуп коем, мен ажы болдум. Улукбек ажы мынча сом карыз, Улукбек ажы мынча сом ажы карыз деп ажы деген атты кошуп коюш үчүн эмес. Маани бере турган маселе, урматтуу мекендешим. Умрачылар, ажы башчылар, улуу устаздар, дамалар, алар макул Кабанын эки жагын түшүндүрөт. Болгон шарттарды түшүндүрөт. Ал жердеги тавафты түшүндүрөт. Ал жердеги боло турган ибадаттарды түшүндүрөт. Ал жерде сыймай эткенге, камерасын тартканга, башкага бардыгы макул ал устаздар себеби. Бирок сизди эч ким көрбөсө, эч ким тааныбаса, сиздин эч кандай пайдаңыз тийбесе, ал жерде ар кимге неме кылып, жадагасы ушу аял кишинин сүйлөп, ар жердин көрсөтүп, ар нерсе кылышы. Бүгүн тартар формаларды кийип алып, хижап десе эле түшүнүгү жок. Хижап десе жалынды деген эмес, жалынды дегени жабышты деген түшүнүк дагы бар бизде. Жабынып турат, бирок жабышып турат. Бул авретти билдирип турат дегени. Ал хижап эмес. Ошентип тар формаларды кийип алып, Кабанын тегерегинтип, төрпүт жагынан селфи кылып, анын кимге кереги бар? Кимди өзүңүзгө тартайын атасыз? Өзүнүн адеп ахлактарын кайсыл жерден барбайлы ал жердин када салтын урматташыбыз керек. Ооба, биздин өзүбүздүн када салтыбыз бар. Бирок ал жер башка жер. Башка жерге баргандан кийин ал жердин када салтын да урматташыбыз керек. Өзүбүздүн формаларыбыз, өзүбүздүн кийимдерибиз деп ар жерде жүрө бербейбиз го. Максатыбыз жөн эле көрүнүш. Артисттер болсо, бул артисттердин угуп калдым, ошол ал жерге барышынан максатым дейт, өзүмдүн мусулман аудиториямды топтоймун деген түшүнүк бар экен. Карасаңыз, өзүмдүн мусулмандардан болгон күйөрмандарым чогултуу үчүн Меккеге барат экен. Ушундай да түшүнүк бар экен. Аллах өзү сактасын. Мындай ниеттерден, арам максаттардан Аллах өзү сактасын. Ал селфи кыла турган жер эмес, ал туризмдин жайы эмес, ал жер экскурсия кыла турган жер эмес. Ал жерде барып, ушуга чейин билген кылган, билбей кылган ката кемчилик күнөөлөрдөн, айыптардан тазаланып, аруланып, периштедей таза болуп келүү да максатыбыз. Келсең эле бири-бирин замзамын уруп кетип атат. Келсең бири-бирин тасысын урдап алып кетип калып атат. Самолеттон түшүп элек баягы кылган күнөөлөр башталат да кайра. Оңолушуңуз керек, сиз башкаларга үлгү болушуңуз керек. Ажыке келгенден кийин деп башкача түшүнүктө калыш керек. Анан билип алыңыз, ажылык бул бийлик эмес, ажылык бул авторитет эмес, ажылык бул өзүн өйдө көрүү эмес. Ажыга барып келгенден кийин ошол дуа кылыш керек деген түшүнүк жок. Ажыга баргандан кийин анын авторитети ашты деген түшүнүк жок. Ал эмне кылсаңыз өзүңүз үчүн, акыретиңиз үчүн, Аллах үчүн кылып атасыз. Бул жердеги негизги түшүнүк. Өзүңүздү өзгөлөрдөн өзгөчө көрүп калбаңыз ажыга баргандан кийин, умрага баргандан кийин. Ошол эле адамсыз. Миң өдөгө чокуга чыгып кеткен жериңиз жок. Ошончолук бардыңыз ошол жерде ошончосы Куран окуйт, канчасы Куран окуйт. Куран окуганды билбегендер көп. 3 күн, 4 ай, 40 күн даватка чыгат. 4 ай өтө көп өмүр бул. 4 ай өмүр дегени. 12 ай болсо 4төн 1 дегени. Ошончо өмүр кетип атат, бирок Куран окуганды билбейт. Илимге аракет кылыш керек. Илимге аракет кылыш керек. Ошо карасаңыз, убагында СССР менен Америка бири-бириге каршы чыгып, атом менен бомбасы бар, атом бомбасы менде бар деп бири-бирин коркутат эле. Мына жакынкы жылда эле Кытай өзүнүн вирусун чыгарып туруп, бардын үйдө отургузуп койду го. Бирөөң дагы көчөгө чыга албайсың, мына 3-күч күч биз барбыз деп. Көрсөтүп койду го өзүн. Эмне аркылуу көрсөтүп койду? Илим аркылуу. Жетишкен техникалары аркылуу. Ойлоп тапкан химикаттары башкалары аркылуу. Биз эмне кылып атабыз, эмне берип атабыз?
Темадан чыгып кетпейин. Негизги маселе урматтуу мекендешим, өзгөчө сезбеш керек адам өзүн. Жөнөкөй болдон калышыңыз керек. Кайерге барбаңыз, кандай иш кылбаңыз, жөнөкөйлүгүңүз ал сизди ачат. Ошол келгенден кийинки оор абалдардан бири ажылык ашы деп коет экен. Ажылык ашы, анан күтүп алуу, паластарды жайып, дагы бирдекелерди кылып, өзгөчө бир адамды күтүп алгандай күтүп алыш. Азыр умрага кеткенден көрө, акча кеткенден көрө, келгенден кийинки тойго көбүрөөк акча кетет деп атат да. Мал сой, кой сой, конок чакыр, алардын не кереги бар? Аны той кылып, аш кылып, 2-3 күн ажы той кылып, ар кимге аралашма замзамды ичирип, анын кажети жок. Себеби башкалардын да катышына кийин барып бул заңдап кетет. Бизде кыргыздарда ушундай өтө өкүнүчтүү айып нерсе. Бир нерсени бирөө баштайт, анан барып бул заң басып, дат басып, ушул шартка анан салтка айланып калат да. Биз кыргыздар ушун жаманбыз ушун нерсегечи. Бирөө кылса мен дагы кемминби? Кийин аны ата энесиге кылып мен дагы кылышым керек деген түшүнүктөр пайда болуп, ушул жарышуу пайда болуп калат да. Ошондуктан азыртан жок деп барабыз. Кийин уламыш болуп, салт болуп, када салт болуп кетет. Кийин муну дагы жоготушка. Кийин кыйын болуп, кредит алыштар башталат ушул маселеде. Не болду? Умра той кылышым керек эле, кредит алдым. Адам негизи эле эң өкүнүчтүү маселеси ошол ажыга барып, ажыдан аруу адам болуп, таза адам болуп, чын жүрөктүү адам болуп, ыкластуу, ыймандуу адам болуп келиштин ордуна жөнөкөй эле ажы, умрачы деген атты алып келгенден оорураак нерсе жок. Бүгүн кээ бир умрачы ажылар жөн эле ошол атты эле алып туруп кайра келгенге эле барышат да. Умрачы ажычылар ошону эле алганы барышат ошол атты. Сиз урматтуу мекендешим, аруланган, тазаланган таза адамдардан болуңуз. Ниетиңиз таза болсун, так болсун. Баруба дебейбиз, ниет кылыңыз. Ар бир адамдын мойнундагы карзы эгер парзы болуп туруп, шарты болуп туруп барбай турган болсо. Ниетти туура кылып, түз кылып, жакшы ниет кылып барыңыз. Ажылыңыз, умараңыз кабыл болсун.